Başına canlanan çetin artık kompleksler oluyor. Çok birbirine dönmez. 10 yıllık olaysa çok kompleks aldılar. Ар биринин атын атаса куту сүйүнгөн 9 жолдун жолунда жайгашкан Базар Коргон районунун Кызылай айылынын тургундары, ардактуу коноктор, бүгүнкү Аземге куш келипсиздер. Бир адам казган кудуктан миңдеген адам суу ичет деп кыргызда жакшы сөз бар. Анткени жакшы иштин ээси көп. Ар бир жакшы нерсени баштаган адам бул жакшылыктын нурун чачып барат. Бото көзү булактын ачпаса солуйт. Ал эми бото көзү булактын ачылган сайын дайрага кошулуп, жакшылыктуу иштер жан дүйнөңүздөрдү байытып, жагымдуу дүйнөбүздүн кемчилигин толуктап, ар бир адамды ыймандын жолуна баштап барат. Бир жакшыга оомат келсе, элдин жашоо шарты оңолот. Мына ошол жакшылардын баскан жолу менен элибиздин дагы да осы жакшылыктары коштолсун деп, бүгүн мына Кызылай айылында ак сарайдай кулпунган үйдүн эшигинин алдында канчалаган эл келип бүгүнкү жакшы саамалыкка ортоктош болуп отурабыз. Ал эми жакшылык тамчы болсо, бөлүшкөн адам көп болсо ал деңизге айланат дейт. Мына ушундай жакшылыктуу иштердин башында жүргөн, жаш болсо да башына оомат конгон, жаман иштен оолак болгон жигиттердин султаны Курманбек Баатырдын урпагы, Манастын 40 чоросундай алып жигиттердин башын бириктирип, соопчулук, кайрымдуулук иштердин башында жүргөн Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Сапарбаев Медер Арапбаевичти кол чабалар менен чакырып, мына ушул бүгүнкү Аземди ачып берүүгө сизге чакырайын. Ушундай жакшылыктуу иштерди сиздер менен бирге аткарып жаткан Арапбаев Турат мырзаны да ушул жерге чакырайын. Бир кол чаап коштоп коюңуздар. Жакшылыктын себепкери болгон кыргыздын кыран жигиттерин кол чабуулар менен алдыңыздарга чакырып, сөзгө деген медерге берейин. Assalamu alaikum. Урматтуу бүгүнкү ак өргөнүн ачылыш аземине келген жалпы коноктор, урматтуу биздин шейх устазыбыз Чубак Ажы Жалилов, дин алымы устазыбыз Нематулла Ажы Жээнбеков жана башка жалпы коноктор. Бүгүн биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун демилгеси менен Базар Коргон районунун Кызылай айылында дагы бир муктаждар үй бүлөлүү болуп турган жагы Кудай буйрса. Бул үй боюнча айтып кетсек, бул үй 2017 жылы декабрь айларында мына ушул жанында турган жигит бизге кайрылган. Ушул айылыбызда бир аябай муктаж үй бүлө бар. Ушул үй бүлөнү үйлүү кылсак экен, медер келсең жакшы болот эле, бир кабар алып кетчи дегенде мына сүрөттөр да турат, алгачкы чыккан сүрөттөр. Келгенде так ушул үйдүн ордунда ушунчалык эскилиги жетип калган Урайын деген бир үй турган экен. Ошол жерде бир эмес 3 жан жашаптыр. Бирок ошол 3 жан ким десеңиздер, мына энебиз отурат.
энебиздин келини отурат. Бирок ошол энебиздин баласы Эмил деген агабыз болгон. Өмүр бою 42 жашка чейин кол менен жүрө турган коляскада өмүрүн өткөргөн экен. Мына ошол агабыздын оор тагдырын көрүп, ушунчалык бир жүрөгүбүз канап кеткен. Бирок ниет кылганбыз ушул үй бүлөнү үйлүү кылсак экен деп. Кудайга шүгүрлөр болсун, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Алла Таалам бизге буйрук койгон экен. Аллахтын буйругу менен ушул үйгө себепчи болдук. Албетте буну колдогон жалпы кыргыз элин, карапайым мекендештер жана ушул Кызылай айылынын тургундары, мына ушул турат баштаган достору, мына ушул жерде Баястан деген жапжаш инибиз бар. Жана ушул раматтылык Эмил агабыз өтүп кетти, ошо өтүп кеткенде дагы достору ушунчалык катуу жардам берди. Мына чатырын өздөрүнүн колу менен материалдарын алып берип жаап беришти. Биз жөн гана себепчи болдук. Момундай иштер көп болсо экен дейм. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, урматтуу устаздар, Кудай буйруса биздин ушундай бир жакшылык аземибизге келип бергениңиздер үчүн мен ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Сөзүм менен чындыгында жеткире албай турам. Көптү күрсө көл болот. Кыргызымды эч качан таштап койбойт деген мына ушул экен. Бул үйдөн башка Кудай буйруса 6 жерде үй бүттү. Бүгүнкү күндө бир эмес 10 үй бүлөгө ылайыктуу комплекста салынат. Кудайга шүгүр, эл бар экен, журт бар экен, тамчыдан көл куралат экен. Мына ушинтип элдин колдоосу менен үйлөр бүтүп атат буйруса. Баарыңыздарга мен чоң рахмат айтам. Ушул үйгө кимде ким салым кошкон болсо, баарыңыздарга Аллах Таалам 2 дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Биз эгер билип билбей бири-бириңиздерди ушундай бир кабак болгон болсок, мен ушул жерден баарыңыздардан Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана жеке өзүм атыман терең кечирим сурайм. Баарыңыздарга чоң рахмат. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахматымды айтам. Чындыгында толкунданып турам. Дедешим сөзүмдү да таппай турам чындыгында. Мына ушул балага да сөз берейин. Ушул бала чындыгында бул үй бүлөнү бизге айтпаса, балким эми үйлүү болотур Кудайдын буйругу менен, бирок ушул баланын мындай айтканда себепкер болуп калды, эмгеги болуп калды. Бул жерде аябай көп салымдарды коштойм, мен бунун баарын айтып отурбай эле коеюн, өзү айтпай эле кой деп турганда. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кызылайымдар, жедештерим, эки жактан келген меймандар. Ошондой эле бул жерде мигранттарга акча салышты, Кызылай эли эки жактан акчалар келди. Мына Ак ниет аманат фондунан акча келди. Ошо элдин жардамы менен, карапайым элдин жардамы менен ушул жер бүттү да буйруса. Ошо алгачкы башында ушу медер менен байланышып ишти чогуу алып бардык эле мына. Ушу эмеси бүтүп калды да. Эң негизгиси ушу медер, сага дагы рахмат. Мына ушу кыргыз эли жөн карап турбай ушуну баардыгын бүтүрдү. Материальный жардамдарды беришти, моральный жардам беришти. Ушу кыргыз элине да рахмат ушунчалык. Ылайым эле катарыңар толсун кылган ишиңерди. Кудайдын ыраазычылыгы менен дагы да көптөгөн иштер болсун. Бул да болсо биздин Миновархан эжебиздин Кудайга жакканы. Пенденин үнү Кудайга жеткенде жакшылыктын да жамандыктын да себепкери адам болот дейт. Бардык нерсени пейилден табат. Пейили жакшы адам гана мына ушундай ак сарай төшөлгөн үйдө дагы канча адам келбеши мүмкүн. Бирок бүгүн кызыр жолан инсандардын кадамы келип отурат. Андыктан куттуу үйгө кут консун деп бир кол чаап койсоңуздар. Мен элдин ортосунда биримдик болсо, мына ушундай жакшылыктуу иштер дагы да болсо улана берет. Жакшыга оомат келгенде бой көтөрбөй пас болот, кылган иши саз болот. Жаманга оомат келгенде көтөрө албай мас болот. Күнүгө жаңжал чыгарып катынына кас болот. Ыргысаң алыс таш кетет. Пейили бузук пенденин казанынан аш кетет деп учурунда Калыгул атабыз бекер айтпаса керек. Андыктан пейили кенен элдин башчысы да пейили кенен болот деп. Мына ушул эл менен жакшылык жамандыкты тең бөлүп баскан. Элдин арасында жаш болсо да элдин тилин тапкан. Куттуу элдин, кутмандуу элдин башчысы Базаркорон райондук администрациясынын жетекчиси Айбек Карыбековичти. Жана ошондой эле Сейдикум айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Айдаралиевичти сөзгө чакырайын. Урматтуу жердештер, урматтуу Кызылай айылынын тургундары. Мынакей бүгүн
Жакшынакай Ак Сарайдын ачылышы болуп атат. Бул ачылышты элдин ынтымагынын майрамы деп койсо боло берет. Эл ынтымак болгон жерде, эл бирдиктүү болгон жерде ушундай бир жакшы саамалыктар болот. Да өкүнүчтүү. Ошол Эмил инибиз өткөн жылы бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетти. Ушундай жай айткандай болот экен. Бул өтө өкүнүчтүү. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун. Билбей кеткен күнөөнү Кудайым өзү кечирген болсун, жаны жанаттан болсун. Негизинен ошол Ак Ниет Аманат Кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылыкты билдиремин. Өзүмдүн атыман, райондук мамлекеттик администрациясынын атынан. Ошол жердешибиз Турат инибизге ошондой эле ушуга кол кабыш болгон, тикеден-тике жардам берген мынакей Сейдул Майыл өкмөтүнө, ошондой эле ушу жашоочуларга, ушу тургундарга силерден Алла ыраазы болсун. Ар дайым ушундай колуңарда бар болуп туруп жардамыңарды аябагыла. Сиздер буга берсеңер сиздерге Кудайым берерин унутпасын, көп берсин. Ар дайым элибизде жакшылык болсун, аманчылык болсун. Үйүңүздө эч качан бакыт кетпесин. Элибизден ынтымак кетпесин, жерибизден береке кетпесин. Бар болгула. Ошондой эле терең ыраазычылык мынакей Нематулла ажакеге, Чоң ажакелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакыт бөлүп, ушундай биздин жакшы саамалыбызга келип турасыздар. Силерге да ишиңизге ийгилик каалайбыз, жакшылык болсун. Рахмат. Фондо жергиликтүү бийлик менен республикалык коомдук уюмдардын башын бириктирип, элдин арасында кадыр барып тапкандарды, эл эмгеги менен элге жаккандарды, үйдүн куту, төрдүн көркү, тарбиянын башаты болгон асылдарды, балдары жакшы чыккан, турмушта өзгөчөлөнгөн инсандарды өздөрүнүн төш белгилери менен сыйлап келебиз. Андыктан мына ушул бүгүн өзгөчө үйдүн куту, төрдүн көркү, тарбиянын башаты болуп, энелик мээрим чачып, төрүбүздүн көркүн ачып, бейиштин төрүндөй төгүлгөн умайнедей көрүнгөн Масирова Минавархан апабызды ардактуу эне төш белгиси менен сыйлап койгу уруксат этиңиздер. Төш белгини Айбек Карабекович тапшырып койсо, бир кол чабуулар менен. Апабызга Кудайым өмүр берсин. Баскан тургандан, өрнөктүү өмүрүнөн сабырдуулук, канча турмуштун түйшүгүн көтөрө билген энеге, чайып албаган, төгүлбөгөн кемеге бир кол чаап койсоңуздар. Кызыр жолаган инсандар келген жерге Кудайым көз кырын салат. Той болуптур деген баскан жолдорунда береке жаткан, ар бир сөзү менен жан дүйнөбүздү байытып, тарбиянын башаты болуп, жөнөкөй пейили менен улуулукту мойнуна алган Чубак Ажы Жалилов агабызды даанышман төш белгиси менен сыйлап койгу уруксат этиңиздер. Чаапаңыздар, Кыргызда ушундай даанышмандар болсо, жан дүйнөбүз байыса, жашообуздун кемчилиги ансыз да оңолуп барат. Мына ушундай даанышман төш белгиси менен Немат Ажы агабыз Жээнбеков да сыйланат. Бир кол чаап коюңуздар. Данышмандык бул аманат. Элдин жүгүн көтөрүп, элди алга жетелеп, жарык чачып, жакшылыкка үндөө дагы Кудайым назарын салган инсандардын гана багына жазылат. Андыктан ушул агаларга бир кол чаап туруңуздар. Кудайым кем берсин, дагы да болсо ийгиликтер берсин. Жаш болсо да элдин тилин таап, элдин арасында ушундай алгылыктуу иштердин башында жүргөн, элдин ак батасы менен өнү өсүп келечеги кең болсун деп үмүттөндүргөн жигиттердин султаны, Манастын урпагы болгон Сапарбаев Медер мырзаны Кыргыздын кыраан жигити төш белгиси менен сыйлайбыз. Кол чаап коштоп койсоңуздар. Сыйлык ээсин тапса, бул биз үчүн сыймык. Атын атаса куту сүйнөт дейт. Мына ушул агаларга, сыйлык алгандарга бардыгына дагы бир жолу элдин атынан аманчылык, жакшылык каалоо менен кол чаап коюңуздар. Куттуу болсун конушуңуздар. Катуураак тысында болушуңуздар. Ойлосо ою таза, ачкини деле кооздук үчүн таккан карагаттай көзү таза. Сакадай бою саралтын тургандын баралтын, кыргыз эли агылып барат, Чубак Ажы келди деген жерде адамдар батпай да калат. Анча-мынча кыз келиндер каранын көрбөй бизге окшоп арманда калат. Эфирден
жазганын чыкканын кээ катып алат, күйөөсүн айтканда укпай калат. Чубак ажынын бир сөзү мыйзам, кээ бир үй бүлөндө башкарып алат. Мындай тилинде мөөрү бар, жүзүндө сүрү бар, өзүнчө керемет инсан. Ылайым эле Кыргызда дагы да жарала берсин тилек менен сөз кезеги сизде калат. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Урматтуу бир туугандар, бүгүн чындыгында өтө толкундана турган учурлар, толкундана турган сезимдер, ушундай бир жакшы эле иш болгондугун көрүп, жана Кыргызда кеп бар. Ашың жок болсо да кашың жокпу деп, жок дегенде кашыбызды көрсөтүп келели деп келип отурабыз. Чындыгында Ниматулла ажы менен сүйлөшүп, биз канчалык бир ысырапты, кыялык, тосолук десек деле Кыргыз тойдо туулган окшойт. Менден сурайт, ажеке бул китептерде барбы? Бул кайсы эл туулганда, кай жерде туулган? Ушу Кыргыз туулган болсо дасторкон үстүндө туулган бекен деген бир сөз барбы китебиңизде деп мага тамашачылап айтып атты. Чындыгында биздин элдин ошол менталитетинде нарк маселинде калып калган нерсе ушул тойго бергенге, дасторконго жакын эл болот экенбиз. Ошондуктан ысырап кылбагыла деп айткан менен ал нерсе кайсы бир деңгээлде таасирин бербейт экен. Бирок башка бир нерсе, мына ушул адамдардагы бар нерсени жакшылыкка буруу, багытын өзгөртүү, мына ошол нерсеге туура бир багыт жол берүү, жолдомо берүү менен ордуна келер экен. Мына ошонун келе турганын далили бүгүнкү болуп аткан иш. Өзүмдүкү дебестен, балким өзгөгө да коюлуп, мына ушундай бир муктаждарга жардам берген иш. Демек, урматтуу бир туугандар, биздин элибизден колунан келе турган иш. Мына бул жерде жазылып турган жерде айтылып аткан сөздө башка бир араб туугандар экен, башкалар экен деген сөз жок. Бардык ошол өзүбүздүн жергиликтүү тургундар, мигранттар, элибиз, журтубуз өз салым кошкондугу айкын болуп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким мына ушул дүйнөдө кайсы бир муктаж инсандын муктаждыгын чечсе дейт, анда Кудай Таалам ошол адамдын дүйнө акыретиндеги муктаждыгын чечет дейт. Ушул үйгө жардам бергендер, жок дегенде өзүнүн жакшы бир сөзү менен жардам бергендердин бардыгынын тилектери бар, арыз муңу бар. Ошолордун бардыгын Кудай Таалам чечет насип кыла турган болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, урматтуу бир туугандар, кимде ким мына ушул дүйнөдө кыйынчылыкта калып калган адамдын колунан жетелеп жаракат чыгара турган болсо, ошол адамга үмүттүн шооласын бере турган болсо, анда кыяматтын караңдыгынан, тозоктун коркунучунан адамга келе турган бардык балелерден Кудай Таалам өзү куткарат дейт. Мына ошол канча адам жардам берсе, ошол жөн эле жок дегенде жардам берип аткандарга рахмат, ушулар жардам берип атат десе, же жөн эле тилеги менен карап ушул үй бүтүп кетсе экен деп тилек менен өзүнүн салымын кошкондор болсо дагы Кудай Таалам ушулордун бардыгына өзүнүн иншалла жакшылыгын берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу бир туугандар, адамдарга жардам берген учурда мечиттин мисалында айтат, кимде ким Корголдойдун үйүндө болгон мечит курса дагы ошого кадимкидей сооп берет деп айткан. Адамдар келет, бул жерде деген Кудайдын аты айтылынат, улуг иштер болот. Ушунча жакшылыкты көргөн эл албетте мына ушунун ичинде дагы жакшы кептер, сөздөр болуп, жакшы талим тарбия айтылып, жакшы имандын кеби болот деп үмүт кылабыз. Ошонун бардыгына урматтуу эл журт баарыбыз күбөбүз. Кудай Таалам жакшылык берсин, ак өргө куттуу болсун. Ушул үйгө жамандар келбесин. Келгендин бардыгы жаман болсо дагы жакшы оңдолуп кеткенде Кудай Таалам баарыбызга иншалла насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сыйлык үчүн өзгөчө дагы сый айтабыз. Кудай Таалам жакшылык оомат берсин. Албетте муну биз аванс деп билебиз, дагы көптөгөн эмгектерди кылабыз. Рахмат иншалла. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу туугандар, Айбек мырза, Наркан эжеке. Бул жерге чогулуп турганыбыз Алла Тааланын мыйзамынын негизинде чогулуп отурабыз. Бул Аллахтын мыйзамы. Алла Тааланын мыйзамынан үстөн болом деп 70 жыл өмүр сүргөн Союз кедей менен байдын даражасын бир кылам деп Аллахтын мыйзамына туура эмес иш алып барган. Азыркы учурда батыш жергесинде жашап жаткандар аял менен эркектин даражасын бир кылам деп булар дагы Аллахтын мыйзамына туура эмес иш алып барып атат.
Алла Таала жаратты, бир инсанды бай кылды, бир инсанды кедей кылды. Байдын байлыгына кедейдин акысын фарз кылды, ошону берип турушка аны милдеттүү кылды. Бүгүнкү күнү ошол Аллах Тааланын мыйзамын бекемдеп, ошону тирилтип, кыям тургузган инсандар ушул жерде турасыздар. Мына анын башында Медер мырза, Айбек мырза бул жерде кургол эмес, айыл өкмөтүбүз Эркин мырза, жана бул жердеги Турат мырза, атын атап отурсак өтө көп. Айрыкча чет жердеги жүргөн биздин иммигрант балдар, кыздар эмне үчүн бул жакка ушундай мээримдүүлүк менен акча жөнөтүп жатат? Себеби адам канча мусафир болсо, ошончолук Аллахка жакын болот. Аллахты инсаган жакын болуп, Аллахты эстеген инсандын жүрөгү ачылат. Мына ошол жүрөгү ачылган инсандардын башын бириктирип, Медер мырза ушундай үйлөрдүн 6-чысы, бул 7-чisi, 6-чысы дасырым. Бул 8-чisi, ошондой эле Жалал Абад жергесине дагы 10 үй бүлөгө 2 этаждуу заманбап ишканасы менен аябай жакшы кооз бекем үйлөрдү салып жатат. Азыр өзүңүздүн муктаждыгыңызды чечемин деп акимдин эшигин каккылап, же болбосо айыл өкмөттүн эшигин каккылап, же бир байдын эшигин каккылап, өзүңүзгө бир $200 сураш өтө кыйын. Канча нәпсиңизди тебелеп, кыйналып, мажбурлап барып сурайсыз. А бул Медер мырзалар эл үчүн, бирөөлөр үчүн сурап жүрөт. Канчасынан кеп угат. Канчасы макул деп туруп, аны чозуп бербейт. Зейнин кейтет. Канчалары сен эмне кыласың дейт. Анан кийин бергендер башка, бербеген эч бир тыйын бербейт. Анан аркасынан, мунун аркасынан отчет кылгандар канча. Медер паланча акчаны жеп кетти, палан жердеги акчаны момундай кылып басып кетти, тигинтип кетти, минтип кетти дегендер чекеден чыгат. Ошого менин айтарым, урматтуу калайык калк, туугандар, Алла Таалам ар бир инсанга бакыт берет. Себеби ар бир инсан бактылуу жашасам деп жашайт. Ал бактылуу жашап жаткан адамдын башын айланткан бул нафис. Жок, сен бактылуу эмессиң. Сен момундай болсоң бактылуу болот элең деп анын бакытын качырат. Бакытты чакырган, инсанды бактылуу кылган бул канаат. Биз Аллахтын бергенине канаат кылсак, ошол биздин бактыбыз. Ел таап жаткан миллион сенин чөнтөгүңдө жок болсо, миллионго сатып ала албаган ден соолук сенде бар. 2 бутуңда тике турасың, 2 көзүң көрүп турат, 2 колуң, 2 бутуң иштеп турат, жүрөгүң согуп турат, каның айланып турат, жашап турасың, жеп турасың, басып турасың, $миллион бул нерсени сатып ала албайсың. Урматтуу туугандар, бул чубак кийин узак сүйлөш, бул адепсиздик, бул биздин Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүнө таанылган алым. Ошондуктан мен бул жерде чындыгында толкунданганымдан, сүйүнгөндүгүмдөн ушул сөздөрдү айтып атам. Кагылайын калайык журт, биз канаат кылышты үйрөнөлүк. Алла Тааланын берген бакытын качырып албайлык. Медер мырза, Турат мырза, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Кудай кааласа, артыңыздарда ушунча калайык калк бар. Жок дегенде, Кудай кааласа, жакшы сөзүбүз менен биз сиздерди дайыма колдоп келебиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Анан бизди эстеп, аз да болсо кичине кылып жаткан кызматыбызды эстеп, берген сыйдыгыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат, бар болуңуз. Мен кол чабуулар менен алдыңыздарга чакырайын. Кече Жалал Абад жергесинде барпабыздын 135 жылдык мааракеси өттү. Мына ушул улуу акындын дагы күндөн күнгө жаркыраган, сөз таптаган, сөз бартаган барпабыздын урпагы, көп кырдуу таланттуу мырза Казак Ашынбаев.
Ey aytardan murdan avalı Akındım bolsunu sallama Jalpın eliге tarqaptır Жақшылықтыны қавары Жарчылар айтат жақшыны Жақшы екен деп туғандар Ордору жұртта тұрамын Оны сөзді құрамын Адамдамын ағарачы Өткен екен нечене Жаңы қоныш алдында Байқап тұрмын туғандар Мұралланын екен беллеге Ажа кемдер кеп айтты Анығы бүгін деп айтты Шейх Hacı бүгін кеп айтты Бүгінгі күнді қарачы Майрам екен деп айтты Болмасаң аны неге айтты Улы тілек жақшы сөз Уланғанға қуанам Улы тілек жақшы сөз Сұранғанға қуанам Қадырманымы қалайық Ечен doğru murda bir Жарчылар қылған соғытты Жандап келіп бір басып Жақшылар қылған соғытты Мұхаммедім ұлығы Жоқшы кеші пайғамбар Алдағы қылған соғытты Соғып деген жақшы екен Ажа келлерге айтса Мұйы ұғып тұрғаным Алдынан шығып туғандар Алты сөзді құрғаным Бинавардай жаннеже Бүгін тұрсыз маңдайда Ырысту халықтың алыдында Ырда баған жақайда Қадырыңыз бар чақта Turmuş деген uşunday Öyde de bolot bir gezde Tömen bolot bir gezde Sın olsun eken Allah'ın Жақшылық болсын nullansın Жалпың el бүгін kuvansın Kuday tağlam koldosun Ku turmuş elde bol bolsun Ala toğur kız yurtunda Жақшылық болсын nullansın Mine vereceğim kallarım Aman bolsun canınız Aman bolsun başınız Kalp tursa bugün mangdayda Kötörülsün barkınız Uşulu menini tilleğim Ulu küçük yaşkarı Urmat tapında geligende Uluğun elden akpata Bugün bolsun emgege Kıskasın emin aytkanda Düğünede tınıştık ornosun Dürbülün soğuş bol bolsun Kalkımda tınıştık ornosun Kanırık soğuş bol bolsun En başkısı surlarım Allah Talam koldosun Amandık dileyin bir gana Aman kılsın argaçana Uşunday ala toğru kızlar dosun Abdықайым Ашынбаевқа бір қол чағып қойыңыздар. Өнерің өркіндей берсін, өмірлі олайым. Бала жақсы шықса, аталар көкірек қағат, менің балам деп мақтанады. Бала жаман шықса, енесін қағат, сенің балаң деп даттанады. Бала жақсы шықса, жалпы елі бұл біздің балағыз деп мақтанады. Ал эми атанын басқан жолы мұрас, андан бала талим тарбия алат деген сөздер дағы рас. Атаға тең бала, атадан бейік бала, ал эми атадан кем бала болсын деп тілебейбіз. Атанын ақ батасын, ата тарбиясын көрген балдарға тазим етуменен, мына ушул биздин балдардын, Медердин, Тураттын, Баястандын ата-энелери, аталар Мусаке, Тынарбеке, Кылыч экени сөзгө чакырайын. Баястан мырзанын атасы Кылыч мырза, келиңиздер. Өстүргөн энелерге миң тазим болсо, мына ушундай уулду. Саламатсыздарбы, агайын туугандар, урматтуу меймандар. Мына бүгүн аябай биздин Сейдигул майыл өкмөтүбүздө кубанычтуу күндөрдүн бири болуп турат. Анткени момундай татынакай үйдө жакшынакай ушул ак ниет коомдук болду. Мына мээлер балабыз баштап, менин уулум баштап аябай мына бүгүнкү күндө аягына чыгып отурат. Мен эмне демекмин? Ушул үй şu minasingizge kutlu bayandı üylörden bolsun. Şu üylörde jakşı toylor bolsun. Daima jakşılık bolsun. Şu jayılgan dastorkonu bardık şu elge daima jayıla versin. Aman bolsun. Tinç bolsun. Dagı şu mederingizge kalarım şunday bayağı üy bilörü, naçar üylörde daima jakından jardam berip özüң дагы ден соолуң чың болуп, дайыма эл журт менен аралашып, дайыма иштериңе ийгилик калып кетишке чоң уруксат бериңиздер. Саламатсыздарбы? Жалпы ушул бүгүнкү Сейдигул майыл өкмөтүндөгү ушу Минавереженин ак үйүнө келген жалпы меймандар. Мен Медердин атасы болом.
Ece Minareje şu uyuңuz kut bolsun. Şu uyda daima nevreleriniz, çöreleriniz menен biri bolun. Densoğluğunuzu versin Kuday. Tinç bolun. Жалпы мына Чубак ажы, Немат ажы, Буркан ажы бардыгы ушу меймандар, элдер бардыңыздар тынч болуңуздар. Калган сөздөрдү ушу агаларым, акаларым айтар балдарыбыз тууралуу. Assalamu alaikum, урматтуу ушул үйдүн ачылышына келген урматтуу коноктор, ажекелер. Минар жеңе үйүңүз кут болсун, тынч болсун, өмүрүңүз узун болсун. Бир өкүнүчтүүсү ушул эмелигибиз көрбөй калды, ушуну көрсө ушул үйдө жаркырап жашаса жакшы болмок. Анан ошо медер балдар силерге чоң рахмат, ушинтип заңгыратып үйдү салып койгонуңарга. Дагы ошо элибиз үчүн кызмат кыла бергиле, канатыңар талбасын. Эл ичинде жакшы адамдар көп. Мына ошол жакшы адамдардын баскан жолунан таалим тарбия алып, кылган иштеринен каниет таап, атын атаса кутул сүйүнүп, оң колумдун бергенин сол колум билбесин деп, соопчулук иштерди жасаган кыргыздын кыраан жигиттери абдан көп. Атын атай албайбыз, анткени алар мунун баардыгын Алланын жолуна деп аманат катары аткарышат. Алардын да ар биринин аты аталбаса да Кудайым баштарына оомат берсин, казандарына береке берсин, тапкандары жакшылык күндөргө буйруй берсин. Мына ошондой мигранттардын башын бириктирип, жергебизде көптөгөн алгылыктуу иштердин башында жүргөн коомдук жана мамлекеттик ишмер, кадырлуу агабыз, медердей жигиттердин устаты Бекболот акебиз баш болгон жаамат келип отурат. Мына ушул агаларыма сөз кезегин берейин. Урматтуу агайын туугандар, арбагыла. Азыр чындап эле толкундап айта турган сөздү да таппай калдым. Мына биз ушу медердин абаларыбыз бардыгыбыз. Биздин айылдан ушундай бала чыкканына биз дайыма сыймыктанабыз. Биринчи баштаган ишин ушу айылыбыздан баштап, бир үйдө 4 майып жаткан үйдү жакшынакай заңгыраттып, ошол биздин эл үй салып берди, ошонун башында ушу медер турду. Мына ошондон бери 5 жыл убакыт өттү. 5 жылдын ичинде кээ бир адамдар үйүнө эшигине 4 этаж бечик атып үй салып атат. А медер инибиз 8 үйдү бактылуу кылды. Бул чоң иш. Мына Кудайым буйруса 10 үйлүү быйыл бүтпөсө дагы эмдиги жылы июлга бүтүп калат. 10 үй ошол жерге кирет. Ошондо 20 үйлүү. Ар бириде 10дон болсо, бала төрөсө 200 кишинин соогуна калды. Мындай нерсе бардык эле адамдын колунан келе бербейт. Агайын туугандар, мына карасаңар, ак ниет аманат деп атат. Фонддун атычы. Ак ниети менен салып атат ушул балачы. Бүтүн берген акчаларын аманат кылып, Кудайдын астында аманат кылып, ушул иштерди кылып атат. Кудайым буйруса, бул бала келечеги бар бала. Бүгүн силер башыңарды 2 баш кылып көтөрүшүңөр керек. Эмне үчүн? Сен акча кошпосоң да бул үйгө, сен ушул жердин кулунусуң, жашап атасың, ушул жерди көрдүң. Көкүрөгүңдө ушуну жакшы деп айттыңар. Мындай иш бардыгы айылда болгон жок. Мына аяк баягы 4,5 миң айыл болсо, айыл өкмөт болсо, 470 айыл өкмөт болсо, ошонун 8-inde гана ушундай курулду. Калганда курулбайт. Ошорго бүгүн башыңарды өйдө көтөрүшүңөр керек. Себеби силерде иш башталды. Ниети таза адамдардын иши башталды. Кудайым буйруса, бул иштер мындан да алдыга кетет деген ойдобуз. Бул жакшылыктын иши да. Дагы бир мына карап көрсөңөр, мына плакатты карап көрүңүздөр. Бир дагы башка тилде тамга жок. Бардыгы кыргызча. Значит, булардын бардыгы ушу медердин жанында жүргөн жигиттер, ушу Сейдикондо жигиттер, Акниет конду. Бул кыргыздардын гана колунан келди. Биз азыр сүйүнүп атабыз. Арабтар келип, башка мамлекеттен келип, бир үй салып берсе, мына
Баланча бізге үй салып берді. Біз ыйлашуымыз керек андан. Ағайын туғандар, ыйлашуымыз керек. Башқа біреуден сұранып, тамсалдырғаннан көрі мына өз-өзін балдар салып бай. Келешек балдардық, мына шу балдарға чоңырақ бал. Аманшылық болсын. Мына ушунда алымдарыбыз бар екен, ажыларыбыз бар екен, шейхтерибиз бар екен. Біздің Қырғызстандың келечегі сөзсіз бар. Бүгін болмаса ертеге путқа тұрабыз. Азыр кишилер чөгөнүп атабыз. Но ертең болмаса бүрсү күнү путқа тұрабыз. Аманшылық сөзсіз болот. Урматтуу, мына бүгүн көкүрөгүңөргө жаркыратып Даныш ушунун ордуна Кудайым буруп ийимдиги жыл ушул маалда Манас ордени жаркырасын көкүрөгүңөрдө. Жакшылык күндөр болсун. Аманчылык болсун, силердин ден соолугуңар болсун. Эжекебай, мына көкүрөгүңүзгө жаркыратып тактай эне болдуңуз. Урматтуу агайын туугандар, мына эркектер. Bir bala törөп көргүлө, анан көрөсүңөр. Ушулардын путунан өп чоңоюшубуз керек. Жатканда да ушулардын ден соолугун сурашыбыз керек. Аял киши бар, биз бар. Эгер ошо Жамал болбосо, Медер туулмак эмес. Ушуга да бир күртүрүп кол чаап койгулачы Жамалга. Анан да бир реклама, Медер бойдок, кызыңар болсо мага келгиле. Рахмат бардыгыңыздар. Бекболот аке, 60-тан ашып калды экем. 60-тан ашканда, урматтуу эркектер, аялың болот башкарма. Акыр аяк тиктесе апа дейбе шашканда дейт. Андыктан мына ошол бейиш эненин тамагынын астында деп айтылып барат. Ким кимден карыз экенин билбейм, эненин тамчы сүтүн актоо баарыбызга карыз да парыз да болуп барат. Береке бар, ыраазычылык тапканда. Bir уртам суусун дамын татканда, эртеңкинин ырыскысы буйру деп, жалбарамын жаратканга жатканда, таңды тосуп, күндү узатуу тирүүлүк, жашоо көркү тирүүлүктү ыйманда. Мен ишенем, пейли түзгө Кудай барын берерин, жамандыкты аманчылык жеңерин. Кыйынчылык түшсө эгер башыңа, эч ким басып келбесе да жаныңа, жакшылыктан үмүтүңдү үзбөгүн, бул күн өтөт, сабырдуу бол, жашыба. Жалгыздыкты жар чыгылса багыңа, таш боорсуң деп тагдырыңа налыба. Жаратканым өзү жалгыз эмеспи, жолдош болсун жаратканым жаныңда. Буйрубаса жыйган байлык дүнүйө, азап тартып күйүнбө. Алтын башың аман болса табарсың, жүрөгүңдү толтур ыйман сүйүүгө. Топук болсоң тоодай бакыт табарсың, чолпон болуп жаркырарсың, жанарсың. Өмүр деген жаз, жай, күздөй өзгөрмө. Унутпагын, 4 мезгилде багындырган адамсың. Мына ушундай шарт түзүлгөн Медер сага да рахмат дейм. Бүгүн базар коргон элине келип төгүлүп атам, анткени мен базар койгонго кыз берип, кайра келин алган кудагыйыңыздар болом. Алчабалар мен алдыңыздарга өнөрдүн жолун баскан, өнөрдөн өзүн тапкан, жан дүйнөңүзгө руханий байлык тартуулаган ыймандуу, таланттуу кызыңыздар Клара Стамбекованын ырын сиздер үчүн тартуулайбыз. Жашыңей қалымды сөзімді қылындар келген айтыл ошол қырғыздың бататулу бір кезде қоға заманда бириндеп кеткен чачылып бағына қырғыз елімден батыр манасты улуп баштарын қошқон чақырып абасы бақай қошойды алдына жүрген башқылар ошол ақылмандардан қалған сөз аталардан алған сөз адал эмгек ак ниет ар инсанга балбан сөз Алла таалам жараткан абирине калган сөз ырысалды ынтымак ырахатка анган сөз ынтымак ырыс бирдикте иман бакталай энчилешет бетме бет каршылашкан ай топтоп жүргөн ынтымак акыйкатты чындыктын ай окшоштурган чынтымак жакшылыкты кубанычты жандат бир жүргөн ынтымак жашкарга биримдик арнат бир жүргөн ынтымак жамандыктын жанынан ошол айдап бир жүргөн ынтымак
жадыраған мемире жайдай бір болотын тымақ, жан-жаны бар барына балдай бір болотын тымақ, жанып тұрған жарқырап шамдай бір болотын тымақ, жақтырбаған чыр жерге барбай бір қоятын тымақ, ойлағанды мақсатты орындататын тымақ, о мен деп аттансаң сол жолыңды ачатын тымақ. Тоқтағұлдың торғайына бір қол шағып ашалды. Бақуат қарылықтың дорын басқан, дөрөздің көркін açқан, қадыр барыпты, ырыз кешікті, бақ дөлетті болған, Қызылай айының азбаш болған жаматты шақырсам. Келіңіздер, ұрматты қадыр барыпты аталарыңыз. Сөз сіздерде. Ұрматты бүгінгі салтанаттың қатысушылары, мына алыстан келген меймандар, мына ушул біздің туғандар, мынакей Қызылай айылдарының қызметкерлері, мына бүгін мына ежебіздің мына Ақсарайында бардығыз чоғылып отырабыз. Сіздерге рахмат, шунчалық шу ежебізді беғылып, барықтап беғылып, жамандығын жашырын көтеріп, сіздерге чоң рахмат, шундай үйлерге кіргізіп отырғаныңарға. Мынакей не дейміз, бардыңарға чоң рахмат, шу келгендіңерге. Мына ақсақалдар отырады, бажы аваларымыз отырады, қарындаштар ежелер, бардыңарға чоң рахмат сіздерге. Шунчалық тойға келіп, Ақсарайда жақсы келгеніңерге рахмат айтабыз, не дейміз, мына балдарға мына медел ұлымайам чоң рахмат. Шунчалық балдарды еме қылып чоғылтып, шу Ақсарайға кіргізіп, шундай балдар көйерсен, бізді қырғыз балдардан. Не дейміз, денсаулық ұзын болсын, жаманды көрбейсін, тойлар бола өсін, шүйлерде дайым жақшылық болсын. Қызылай айылының ардақты ақсақалдары, ұшыл Арқан ежебіздің туғандарымен бірге медерге атаған ақ чепкен өзімен ақ қалпағызды ұшыл ақсақалдар кигізіп қойса келе ғой медер. Қол шайып тұрыңыздар. Ер жігітті бүліктөй таптау керек. Жаман көзін аярлап сақтау керек. Ел үшін емгеге адал болса, аянбастан қолдау көрсетіп мақтау керек. Bir қол шайып қойыңыздар ұшыл жігіттерге. Жаман атты таптаса тұлпар болады. Жаман құшты таптаса шумқар болады. Бұл жігіттердің қолдаушысы ел болып, ел таптаса, ел барықтаса, Құдай бұйырса қырғыздың қырандары биікте болады. Bir қол шайып қойыңыздар, қатарыңар толсын, оғматыңарды Құдайым берсіндер. Жалғыз атын аушыл үйдің бүтішіне жақындан жардам көрсеткен атылдарға разышыл білдіріменен түзме-түз жардам берген инсандардың атын атаса құтысы үйнеттеп Медер Мырзаны чақыруменен дағы бір азен мен рахмат аталарға бір қол шағып қойыңыздар. Башыңыздағы шляпаның орны қалпақ менен толсын. Чаштары ақ, қаштары қара, жүрегі 18-дің қырында ғана, қызыр жоғылаған аталарға қол шағылар қана. Шалдар шыққанда ата тиішме адатым бар. Қомымыздың залқары қомдық жана мамлекеттік ишмер, Қырғыз ел батыры Дорынбек Садырбаев елдің алдын алып шыққанда Қырғыздың ұлы сөзінің атасы, сұлу сөзінің енесі, Жаллабаттан шыққан теңдесі Чечен қыз Нұрқан деп тұрып тиішіп қалды. Қареттен нұрың төгіліп, қат-қаттап санам бөлініп, қайғыға салдың ағаңды қартайған кезде көрініп деп. Ошонда ата жооп бердім еле. Ариет жақшы, ар жақшы, намыста болса бар жақшы, қадырың білбес жігіттен сіздей қарып қалған чал жақшы деп. Ұртыңдан күлкің төгіліп, уыдыр құйт санам бөлініп, ұлайға салдың ағаңды ұлғайған кезде көрініп деп. Ошонда мен айттым еле, Райманалы бегім-ай, махаббат ырын ырдайым отқа бір күйген аттың ай. Отқа бізде күйбейлі, аман есен жүрейлі, қойчы дөке, андан көрі саясатыңды сөйлейлі деп. Бар болыңыздар аталар. Мына күле сөйлеген Бура сөйлеген күлгенге жақшы тек. Бұл дағы өнер алды қызыл тілден. Медер Мырзада сөз кезегі қол шағылар менен. Рахмат өзге, чоң рахмат. Шындығында шындай біздің жақшы бар екеуізге кімдер ғана келіп отырады. Қырғызымдың азырқы заманындағы жаңыл мырзасы десем да жаңылышпайым. Нұрқан Қойчуманов екеуіз шындығында
эмгеги сиңирген, канчалаган элге кызмат кылып келген ар кырдуу таланты менен элди багыттырып келген Нурхан эжебизге дагы бир кол чабып коюңуздар. Чоң рахмат. Биз Акниет Аманат коомдук фонду ар бир ушундай бир ачылыштарыбызда бир кыскача ушундай бир ыраазычылыктарыбыз бар, ыраазычылык баракчаларыбыз бар. Кичинекей болсо дагы мындай белегибизди тартуулап коюну. Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду ыраазычылык баракчасы. Урматтуу Эмил агабыздын достору. Мына ушул үй бүт электе Эмил агабыз өтүп кетип, чындыгында бул үй эчак эле бүтүш керек эле. Эмил агабыз өтүп кеткенден кийин көп инсандар бул үйдү мындай айтканда сырттан карап басып калды. Буну моюнга алышыбыз керек. Ушул үй уят болбойлу. Акниет Аманат коомдук фондунун демилгеси менен чыкты эле, аягына чейин чыгайлы деп көгөрүп жүрүп, аракет кылып жүрүп, кээ бирлериңиздерге жаман көрүнүп жүрүп, мына Кудайым бүгүн буйруп койгон экен, үйдүн ачылышы болуп турат. Келиңиз, Эмил агабыздын жалпы достору мына ушул үйдүн жалпы чатырын жаап берген. Жана башка канчалаган кызмат кылып берген. Мына бүгүн сиздерге дасторкон жайып берип, жардам кылып отурган ушул Эмил агабыздын досторуна биздин ыраазычылык баракчабыз. Сиздерге кайрымдуулук иштерин жандандырууда жана уюштурууда өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, үй салууга кошкон салымыңыздар үчүн Акниет Аманат коомдук фондунун атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Келиңиз. Достуңуздардан тайганыңыздар, достуңуздар айын бекем болсун. Жана биздин кийинки баракчабыз Базар Коргон районунун Кызылай айыл өкмөтүнө ушундай эле ыраазычылык баракчабыз. Биздин кийинки ыраазычылык баракчабыз чындыгында бул айылда жаштар өзгөчө экен, чындыгында өзгөчө экен. Бизге бул үй өтө деле оорчулук жараткан жок. Анткени биз бул жерге кээде келебиз, кээде келбей, биздин жоктугубузду билдирбей, мына жанымда турган ушу Баястан 22 жашта. Ушу балдар менен телефондо сүйлөшүп, ар бир материалдарын алып келип атышты. Базар Коргон районунун Кызылай айылынын жаштар жааматы кел турат, өзүң алып койчу. Жааматыбызга биз Акниет Аманат фондунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бүгүн биздин дагы бир үй ачылышыбызга урматтуу биздин Кыргызстандын эле эмес, дүйнө жүзүн жана Немат ажы устазыбыз айткандай, дүйнө жүзүнө таанымал инсан Шейх Чубак ажы Жалилов канчалаган инсандарга өтө бир башкача бир сабак берип келет. Эгер мен ойлойм да, ушул инсандар болбогондо бул кайрымдуулук деле болбосо керек эле дейм да. Мына ушул инсандардын бүгүнкү күндөгү өтө башкача баяндай насааттары менен, сабактары менен, бизге айткан ар бир насааттары менен мына ушул иштер болуп атат. Убагында билбейм, мындай иштерди мен эс тарткандан бери көргөн эмесмин. Кудайга шүгүр, мына ушул аалымдарыбыз бүгүнкү күндө Кыргызстанда канчалаган жаштарга түз багыт, түз жолго салды. Эмне деген сабактарды берип келди. Мен айта берсем, чындыгында ыраазычылыгым чексиз, өтө ыраазычылык билдирем. Бир эмес былтыры Көз Азиз Асылбек бир тууганыбыздын үйүнүн ачылышында дагы так ушудан 1 жыл мурун 19 октябрда ачкан экенбиз. Ошондо дагы ажекебиз барып, Немат ажы, Чубак ажы барып, сонун дубасын берип келген. Мен ушул инсандар менен ушунчалык сыймыктанам. Менин чыныгы устаздарым мына ушул инсандар. Келиңиздер, биз бир аз болсо дагы сыйлыгыбыз. Данышмандары, кыдыр жолаган инсандары, ыймандын уюткусу, барыңыздар сыйлаган, кадырлаган аалымдарга бир кол чаап коюңуздар. Алтын башыңыздар аман болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Сиздер баштаган ыймандын жолунда кыргыз эли дайыма ыролой берсин. Сиздер менен кошо ушул үйгө кут келсин, ырыс кешик ынтымак орносун. Жалпы жакшылыктар коштосун, элибиз тынч болсун. Бир кол чаап туруңуздар. Жаштын тилегин берет деп, медерибиздин алтын сөздөрү да кабыл болсун. Келиңиздер эми, батадан ыйык нерсе жок дейт. Биз азыр замандын агымында өзгөрүп барабыз. Замандын агымында салтты бурмалап барабыз.
Бирок кыргыздар боз үйдүн түндүгүн көтөргөндө аксакалдар бата берип, ушул үйгө кут керсин деп кызыр жоолаган инсандар алгачкы кадамын таштаган. Жайылган дасторкондо ырыскы таткандар өзүнүн ырыскысы насиби менен келет. Ар бир адам келип даам татса, ак тилек айтса баары кабыл болсун. Ушул үйдө жакшылыктар коштолсун деп, мына ушул аалымдар бата бергенден кийин ушул үйдүн босогосун аттап, күлүштү тапшырып, андан кийин бир ыйык китепти берип жатабыз. Жайнамаз жайылып турсун, жакшылыкка жайылган дасторкон жыйылбай, жакшы тилек менен келген элдин аягы тыйылбай турсун деген тилектер менен мына ушунун баардыгын сиздин колуңуз менен тапшырабыз. Бүгүн мына ушундай бир элге дасторкон жайылып, даам коюлуп, биз өзүбүз дагы ос тийдик, башка кылдык. Той болсо ушунча болот, берилген аш болсо ушунча болот. Бүгүнкү болгон жакшылыктын баардыгы мына ошол эмил бир тууганыбыздын ашы деп кабыл кылсак, иншалла Кудайым өзү дагы ыраазы болот. Мына бул жерде ошондо бир үй салып албаган бир ыраазы кылсак, ошол берилген аш иншалла азыр Нимат ажымда карекелер Куран окуп, этегинде бата кылат, ошонун аштын дагы шааниси болот. Анан бул жерде тандалма хадистер, теспе, жайнамаз турат. Шунун баардыгын апабызга тапшырабыз, Нимат ажым. Ушул үйдө колум тоңуз өчпөсүн апа. Сиз бир эле маркум Эмилдин эмес, эми жалпы уул кыздардын апасы болдуңуз. Аллах таалам сизди ушул эне деген бартуу атыңызды эч качан кем кылбасын. Аллахым сиздин таманыңызга бейиш жайгаштырсын. Абдан сонун сөз болду, бир кол чаап коюңуздар. Ыймандын жолунда баскан, кайрымдуулук иштерди баштаган, мына ушундай аманатка кыянат кылбаган кыргыздын кыраан кыз келиндеринин, мырзаларынын, жаштарынын апасы болдуңуз. Ардактуу энеңизге бир кол чаап коюңуздар. Апабызды көргөндө Кудай буйруса ушул күндө эстейбиз. Баары жакшылык күнгө коштойбуз. Кана эмесе келиңиздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Жазылган дасторкон, кайыр эксандан пайда болгон сооптор, ушул үйгө кызмат кылып кол кабыш көрсөткөндөн пайда болгон сооптордун баарын өтүп кеткен эмил бир тууганын рухуна, атасынын рухуна багыштаган болдук. Кудай таалам пенде чыгылып кетирген күнөөсү болсо кечирип, бешинен орун берсин. Артында калган жубайына, энесине Кудай таалам жакшылык оомат берген болсун. Ушул элге Кудай таалам тынччылык, аманчылык, токчулук берип, жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Ообас оматайбас таалай берип, Кудайым өзүнөн башка бирөөгө муктаж кылбасын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله. Келиңиздер, ушул үйдүн көтөргөн түндүгү бийик болсун. Керегеси кенен болсун. Кызыр жоллаган инсандар менен бирге ушул үйдө дайыма жакшылыктар болсун. Кылган ишиңиздердин ыраазычылыгы Алладан кайтсын. Бир кол чаап коюңуздар. Bizim ciğen bular. Maşallah. Hadi
Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жоомарт, берешен инсандар деп мен дайым сиздер менен сыймыктанып келем. Бүгүн мен күтпөгөн өтө чоң бир маареке болду. Мен үчүн өтө чоң күн болду. Канча жыл бою эмгек кылган эмгегибиздин үзүрүн мына бүгүн бир эле саатта жолосом 1 жылдык 2 жылдык кыйналган чарчообузду бир эле мүнөттөрдө жайып ала алдык. Анткени жалпы кыргыз элим келип, жалпы мекендештер келип, ошолордун күбөсү болгон биздин Кыргызстандын эле эмес, дүйнө жүзүнө атагы чыккан, дүйнө жүзүнө таанымал Азия элинин сыймы болгон шейх Чубак Жалилов жана биздин устазыбыз дин алымы Нематулла Ажы Жээнбеков келип, мына сонун дуаларын берип кетти. Андан башка биз бүгүн эрте менен эрте келатканда эле Жалал Абад областынын казысынан бир өтө чоң бир белек алдык элек. Мына бүгүн дагы бул жерге келип, Жалал Абад эмес, ушу мамлекеттик момундай бир эмне деп турат. Кыргыздын кыран жигити деген ушундай бир сонун атаңдан момундай медалга ээ болдук. Бир өтө сонун сүйүнүп турам. Алла таалам ар бир элибизге тынччылык, токчулук, молчулук берген болсун. Ар бир сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин ушундай бизге берген дем күчүңүздөр менен мына ушул жетишкендиктерге жеттик. Кудай буюрса, ушул үйдө убагында кыйналып жашаган болсо, bundan кийин эч качан кыйынчылыктар болбосун. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду болгону себепчи, демилгечи болуп калдык, көпүрө боло алдык. Сиздер менен, кайрымдуу эл менен момундай муктаж элдин ортосунда татыктуу көпүрө боло алдык. Мына Кудайым буюрса, Эмил агабыздын апасы үйлүү болуп, жайлуу болуп, бүгүн тою берилип, жада калса Эмил агабызга ашы дагы, Кураны да окулуп, сонун бир күн өттү. Мына ушунун бардыгына сиздердин колдооңуздар менен жеттик. Мен бул үйгө жалпы жардам берген элиме чексиз ыраазычылык билдирем. Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан, Кызылай айылынын жалпы жамаатынын атынан, жана Эмил агабыздын үй бүлөсүнүн атынан, жана жеке өзүмдүн атыман жалпы ушул үйгө бир мык, бир кирпич болсо да салым кошкон элиме терең ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун. Караңыздарчы, кайрымдуу болуңуздар, ынтымактуу болуңуздар, биримдик болуңуздар. Кыргыз кыргызды таштабайт деген мына ушул, урматтуу мекендештер. Көрдүңүздөрбү? Бүгүн өзүм деп калган заманда момундай муктаж инсандар үйлүү болуп отурат. Албетте кыргыз элинин колдоосу менен. Кыргыз эли Кудай калса биз дагы ынтымак болсок, биримдик болсок, момундай Кыргызстанда толтура муктаж үй бүлөлөрдү үйлүү кылабыз иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат. Мына бүгүн ушуну менен биздин 2019-жылдын октябрь айы Базар Коргон районунун Кызылай айылындагы момундай ак өргө ачылыш аземи Кудай калса толугу менен бүтүп, сонун конокторубузду узатып алдык. Биз жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун, урматтуу мекендештер. Дагы да жакынкы күндөрдө ушундай жакшы мааракелерге күбө болосуздар иншалла. Барыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.